Адам акысы тууралуу айта кетесизби? Өтө көп. Мындай айтайлы. Мусулманга болгон акысы алымдар айтат, эми эсеби деле жок дейт. Ушунчалык көп экен. Бирок үчөөнү айтат да. Ошол үчөөнү аткарсаңыз, бардык акысын бергендей эле болот экенсиз. Ал кандай десе, биринчиси, сиз мусулманга пайда жеткириңиз. Пайда жеткире албайсызбы, зыян жеткирбеңиз. Экинчиси, мусулмандын көңүлүн көтөрө албайсызбы, кыжалат кылбаңыз. Үчүнчүсү, мактаңыз артынан, мактай албайсызбы, жамандабаңыз. Бир эми хадистерде келет, мусулмандын акысы бешөө деп учурашса салам бере турган, ооруп калса зыярат кыла турган, тамакка чакырса кабыл ала турган, чүшкүр алхамдулилlah ярхамкаллах дей турган, бир жерде 6, бир жерде 5, өлүп калса жаназасына бара турган, салам берсе саламга кайтаруу деп. Укуктар өтө көп. Мен той салонунда сатуучу болуп иштейм. Мага салондун ээси ар бир прокатка берген той көйнөгүнөн 1000 сомдон төлөйт. Айына 15 көйнөк прокатка берсем 15 000 сом төлөйт. Ар бир алып жаткан акчам арам болуп калбайбы? Жок, прокатка жакшы эле. Прокатка бизде шариятыбызда бар, ижарага деп коет. Алат, кайра алып келет акчасы менен. Оронуп туруп кайра жолугун чечип салгандарга эмне болот? Жана ошол кыздар үчүн акыл насаат айта кетиңизчи, Алла разы болсун. Жок, тооба кылыш керек. Тооба кылып кайрадан жолугун салынсын. Бул биздин маданиятыбыз, биздин динибиз. Алла субхана ва таала бул буйругу бул. 30 күндүк орозо бүткөндөн кийин карыз орозо тутуп, андан кийин 6 күн орозо боюнча айтып бердик сиздерге. Жашаган турмушка устаз шарият боюнча канча жаштан турмушка чыккан жакшы? 30 жашта чыкса болобу? Жана бетибизге кантип адал крем койсок болот? Ухаживание. Мындай эртерээк турмушка чыккан жакшы. Бул жерде шашылгыла деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери бар. Ошондуктан мүмкүн болушунча, эгерде бир илим алып эле бир аз убакыттан кечигип аткан болсо мейли, атак мына 30 жаш өтө эле өтүп кетет. Андай болбойт, эртерээк чыккан жакшы. Бойго жеттиби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Кандай турмушка чыгара турган болсоңуз кызыңызды, анда ыймандуу, адеп ахлактуу жуучу келдиби? Бериңиз кармабай. Эгерде сиз келин ала турган болсоңуз, анда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын буга дагы насааты бар. Бирөө сулуулугун карап үйлөнөт, бирөө байлыгын, бирөө тегин, бирөө динин карап үйлөнүп бактылуу болла деген. Ал эми бетке кантип адал крем койсо болот, ухаживание болот. Адам биз динибиз тазалыктын дини, тазалыкка чакырган дин. Негедир менин көбүнчө түндө бирөө ойготкондой эле тура калып, даарат алып, тахажжуд намазын окуйм. Ошол бойдон уктабай, багымдатты окуп, салават айтып, таң атат. Анан күндүзү 5 окуп жатып, үлгүрөп кетем. Эмне болот? Жакшы экен, алхамдулилlah, түндөсү ар ким деле ойгото бербейт да. Бул жакшы, алхамдулилlah, бул түндөсү тахажжуд окуп атасыз, күндүзү кайлуула деп буга дагы сүннөткө амал кылып атасыз, биласыз, үлгүрөп уктап. Экөө тең сүннөт амал. Салават айтканыбызда, дуа кылганыбызда кыргызча которулушун айтсак болобу? Болот. Алла Таала Тафсир ибн Касирде келет, адамдын 2 лабына 2 периштени дайындап койгон экен. Качан сиз салават айтасыз го, ошол 2 периштенин иши ошол экен да. Салаватыңызды алат, пайгамбарыбыздын рухуна жеткирет. Пайгамбарыбызга жеткирет. Бул 2 периште саартан асырга чейин, багымдаттан асырга чейин. Асырдан багымдатка чейин алмаштырат. Анан кийин буларды кыргызча эми салават айтсаңыз эмне болбой калат, ага сообу тийбейт. Саллаллаху алейхи ва саллам деп арабча айтыш керек. Алла Тааланын салам салаваты болсун дегенге караганда бардык дүние бул мисалы ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, булар бардыгына арабча кетиш керек булар. Ана дуа кылып бериңиз, кыргызча айтып берсеңиз боло берет. Мастурат жамаатка ата энеси каршы болсо чыкса болобу? Жок, болбойт. Ата энесинин ыраазычылыгы. Так. Менин азыр боюмда бар. 3 айлык орозо тута албадым.
тамак жебесем көөнүм айланат, төрөгөндөн кийин эмизип балам 2-ге чыгып калганда 90 күндүк орозо карыз болуп каламынбы, кантип карыздарды кармап берсем болот. Караңыздар, азыр мисалы кичине күн узун болуп, ысык болуп атат, кармай алып алсаңыз, эртеге күздө кышында жеңил эле болот да. Вот ошого кармап эме берип коюш керек кара. Ден соолукка караңыз, ден соолукка ооруларга эми орозо кармабаганга шарият уруксат берет, бирок ден соолугу жакшы болсо, Кудай кааласа кармаганга аракет кылыш керек, казасын кармап беребиз баары бир. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды түштө көрүү үчүн эмнелерди кылыш керек? Ушунчалык сагынсам да түшүмө кирбей жатат. Машаалла. Мындай түштө көрүү негиз эмес. Пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашоо ушул негиз. Сиз өмүр бою көргөн жоксуз, бирок өмүр бою сүннөт менен жашап кеттиңиз да. Мына сиз бактылуусуз. Бирөө көрдү, бирок сүннөт менен жашаган. Ал бактысыз эле ал. Макулбу? Албетте уламалар айтат, мынакей 4-чү күнү түнү Аллахумма салли ала сейдина Мухаммад дегенди 1000 жолу айтып тажрибадан алымдар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын түшүндө көрүп келишкен. Каза болуп калган намаздын парызы гана окуйбузбу же сүннөтү да окуш керекпи? Жок. Витр важипти кошо окуйсуздар, анан 5 убакыт намаздын парызын окуйсуздар. Вакыт болуп калдыбы? Мына акыркы суроону жооп деме кылайлы. Кудай кааласа, урматтуу энелер, эже карындаштар, Кудай кааласа мына сиздердин баардык сурооңуздар жоопсуз калбайт. Шашылбай, буларда азыр вакытыбыз тар болуп атат. Булардын баарын биз алып кетебиз дагы. Буюрса Жаллабаддагы суроолорго жооп деп, атайы мына биздин эмелерден, каяктан? YouTube, Instagram дегенден иншалла Кудай кааласа чыгат. Баардык сурооңуздарга жооп беребиз. Мына акыркы суроону окуп коеюн. Өлгөндөн кийин өлгөн адамдар менен көрүшүүгө болобу? Же ахиретте көрүшөбү? Ахиретте. Кайра тирилгенде иншалла ыймандуулар баардыгы бейиште көрүшөт. Алла Таалам баарыңыздардан разы болсун. Сабырдуулук кылып, суроолорго жооп берген суроолорду өзү чалып койгула. Баарыңыздарга Алла Таала разы болсун. Токтоп туруңуздар, азыр дуа кылып, анан кийин турасыздар. Кудай кааласа мына айтылган сөздөргө, насааттарга, баарыңыздар амал кылганга аракет кылыңыздар. Көптөгөн дуалар бар экен. Ушуларга азыр иншалла Сайдул Касымовна бир дуа кылсын. Дуа кылгандан кийин анан акырын катуу шумитинде ызычы кылбай, акырын мешиттин адебин сактап, зикир дуа менен чыгып кетебиз иншалла. Рахмат жоо. Домла.